Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Бүгін Бишкектин борборундағы апрель революциясының құрмандықтарына арналған естеліктің алдында шаардык жаштар митинг уюштуруп, сөз эркиндиги үчүн жана коррупция каршы чыкты. Митинг идеясы өткөн бейшемби күнү Свердлов райондук сотунун судьясы Азаттык, Клооп жана 24 KG агенттигинин банк эсептерин камакка алганда пайда болгон. Анын эртеси жума күнү ошол эле сот өз чечими менен банк эсептерин бошоткон. Бирок реакция 2-0 деген митингдин уюштуруучулары өз иш-чарасын баары бир өткөрүүнү чечкен. Бүгүн бир нече 100 адам чогулду. 25 ноябрдагы биринчи митингде модератор болгон Улан Үсөйүн бүгүнкү митингди да башкарды. Митинг 40 мүнөткө жакын уланды, бирок ал эл ага чейин эле топтолду жана митинг аяктагандан кийин дагы аянтта турду. Митинг учурунда анын катышуучулары коррупциялык иштердин баарын иликтеп, коррупциячыларды жазалап, Райын Матраимовдун камалышын талап кылып, азаттыкка азаттык, сөз эркиндиги, ар бир адамдын оозун жаба албайсыңар, орду абакта, дагы канча факт керек деген сыяктуу урандарды чакырып турду. Митинг учурунда анын көздөй башка жаштардын тобу жакындап келатканын байкап, митингдин уюштуруучулары аларды токтотууга үлгүрдү жана эки башка топ кошулуп кеткен жок. Ак калпак кийген жана кызыл желек көтөргөн жаштар 40 чоронун өкүлдөрү болуп чыкты жана бул уюмдун жетекчиси Замирбек Көчөрбаев алар дагы сөз эркиндиги үчүн жана коррупция каршы экенин билдирди. Biz söz erkinliğin kollop geldik. Biz 40 sonra razı olalım. Anda siz Söz erkinliğin kollop geldik. Korrupsiyona karşı güreş gösterip geldik. oldu biz de koşa geldik. Ana bundan ne? Ben attım Zamir'le Köçürbayev. Эки башка жаштар тобу бир эле максат менен чогулган жана окшош баалуулуктарды коргогон, бирок алар беттешип калса чатак чыгып кетиши мүмкүн эле. 40 чорон бир жигити митингге чыгып сүйлөйүн дегенде ага андай мүмкүнчүлүк берилген жок. Митингге келген депутат Ырыскелди Момбеков бир дагы саясатчы же ишкер маалымат каражаттарына мынчалык чоң суммага доо койбош керек эле деп билдирди. 4 kişinin kadırı barkı 60 milyon son bulağı bulmayı. Hem de Kırgızistan'da en kadırlı adamlar anda uşular eken de her kimisinin kadırı barkı 15 milyondan basa. Ama ben bilgenden buğa çeyinki sotların hükümdürü var. Nikolay Tanayev'tin kadırı barkı 500 bin son moçu. Maya Stalica gezisinde tutulgan. Karıpkulov'tun 200 bin Respublika gezisinde tutulgan. Sarıgulov 200 bin tutulgan. Bir topla sayasalatçılar 1 milyondan aşağı bestadan. Милициядагы жолду тосуп, эки жаштар тобунун кошулуп кетпесин кепилдеди. Чоролору болсо Алатуу аянтына өтүп, өзүнчө митинг өткөрдү. 1992 жылдын май айында Тажикстандагы ич-ара согуштагы ушундай эки башка митингдин катышуучулары кагылышып кеткенден башталган. Бишкектеги митингдер анчалык эмес, бирок алар дагы коомду бөлүнүп жарылуунун белгилери пайда болгонун көрсөттү. Коом кандай болсо дагы анын бөлүнүп жарылуусу эч кимге жакшылык алып келбейт. Коомду экиге бөлүү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев расмий түрдө бийликтен кеткени менен чындыгында мансапты колунан чыгарбоого аракеттенгенинен улам башталган. Анын ар башка митингде чыгып сүйлөгөнү дагы кошого салым кошкон. Жаңы бийлик болсо андай бөлүп жарууга каршы жетиштүү чара көрө албай жаткандай. Бийлик алда канча чечкиндүү болуш керек эле. Ошондо саламатта калыңыздар.